Нур телеканалынын берүүлөрүнүн чордондо программасы улантат. Аты жөнүм Аткарбек Шабданбек уулу, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө мына ушул алдыда шайлоо өнүктүгүнө карата жерлерде ушул партиялык система менен аттанган талапкерлер жана ошондой эле бир мандаттуу округтан аттанган талапкерлер ушул эл менен жолугушуу иштерин өткөрүп, үгүт иштерин өткөрүп, өздөрүнүн программаларын, платформаларын, алдыда аткара турган жумуштарын айтып, мына ушул элдер менен жолугушуу иштерин өткөрүп келишет. Ал эми бүгүн бизде конокто Азаттык демократиялык партиясынан жогорку кеңешке талапкер Бөдөш Мамырова эжекебизди чакырганбыз. Студиябызга куш келипсиз. Убакыт ажыратып келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин бул берүүлөрүбүздү социалдык баракчалардан, YouTube жана Facebook баракчалардан дагы көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө мына ушул үгүт иштери жүрдү. Кыргызстанда ушул 21 партия өздөрүнүн программа платформасын тааныштырып атат да. Айрым бир партиялар, мисалы сиз өзүңүз деле күбө болуп атсаңыз керек, айрым бир жумуштарды аткара тургандыгын дагы айтып атышат да. Аны аткаруу ушул өкмөттүн мойнундагы жумуш. Бул сиздин пикириңизде кандай? Бул айтылып аткан программалар, платформалар реалдуу же баягы элдин добушун алууга жасалган дабалатпы? Туура суроо коюп атасыз. Алды менен мен ушу шайлоочулар менен саламдашып алайын. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар, Нур телеканалынын көрүүчүлөрү. Туура өзүңүз айткандай, азыр үгүт иштери абдан катуу, кызуу жүрүп аткан мезгили. Ошол эле мезгилде туура баамдагандай мен да байкап атам. Абдан чоң убадалар берилип атат. Буга чейин дагы берилчү, ошол эле алкакта, ошол эле эйфорияда азыр бир топ партиялар ошондой убадалар менен эл менен жолугушуу өткөзүп атышат. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Азыр бул жолку шайлоо мурунку шайлоолордон түп тамыры менен айырмаланат. Өзүңөргө белгилүү болгондой, биз конституцияны референдум жолу менен кабыл алгандан кийин башкаруу системасы түп тамыры менен өзгөрдү. Мурдагыдай өкмөт азыр жок. Өкмөт президенттин алдына кирди. Мурдагыдай шайланып барган депутаттар, башкача айтканда парламент өкмөттү курай албайт. Ошол элдин астында берген убадаларын өзү кураган өкмөттү чакырып алып, мен баягында моундай убада берип койдум эле, терге шагыл төгүп берип кой, же болбосо тигинин көпүрөсүн оңдоп берип кой, же тетиги жерде садикенин канализациясы бузулуп калган экен, ошону бюджеттен же жанагы стем гранттан бөлүп туруп, ошол жерге акча бөлүп кой деп айта ала турган парламент эмес бул парламент. Деги эле вообще парламенттин принциби, парламенттин иш алып баруусу бул мыйзам чыгаруучу орган, аткаруучу орган эмес. Муну чарба жүргүзө турган, ошонун баарын аткара турган, тапшырма берип аткарта турган бул аткаруу бийлиги болчу. А ошол аткаруу бийлиги дагы азыр парламенттен кетти. Парламенттин колунда эмес. Аткаруу бийлиги менен парламенттин ортосунда байланыштырып, ошол берген убадасын ошолор аркылуу ишке ашыра турган мезгилден өтүп кеттик. Ошол жагын дагы эске алыш керек. Деги эле мыйзам чыгаруучу, парламент мыйзам чыгаруучу, ошол эле өздөрү чыгарган мыйзамды көзөмөлдөөчү орган экенин так түшүнө турган мезгил азыр келди. Ошон үчүн элдин астына барганда сен программаңды мыйзам чегинде, парламенттин принциптерине ылайык, парламенттин жоболоруна ылайык гана аткарыла турган программа менен чыгыш бүгүнкү күндүн талабы. Анан эми ар ким өз дараметине жараша азыр шайлоо үгүт иштерин жүргүзүп атат. Бирок менин баамыма караганда эл деле убададан тажагандай, бир жагынан эл деле баягы бир топ шайлоого болгон талаптары, шайлоого болгон көз караштары өзгөрүптүр. Ошол жаатынан алып караганда биз барган жерге бизге деле мындай бир программабызды айткандан кийин ынанып, ошол жагынан мындай көз караштарын айтып атышат. Эми убаданы берип атышат. Алардын канчалык деңгээлде аткарылганын буга чейин да көргөнбүз, мындан кийин да көрүп келгенбиз деп. Ошон үчүн шайлоочуларды тажатпаш үчүн, шайлоочуларды өзүнө тартып, шайлоочулардын чыныгы добушун алып, таза шайлоо өткөзөм десе, жогорку кеңештин, парламенттин принциптерине ылайык гана убаданы бериш керек. Мен дагы бир жолу айтат элем.
парламент бул мыйзам чыгаруучу орган, өзүнүн чыгарган мыйзамдарын контролдоочу, көзөмөлдөөчү орган катары. Биз ошол жерде мыйзамдарды чыгаруу менен ушул кезге чейинки бири-бирине шайкеш келбеген, мисалы үчүн ошол элдин суроо талабына, элдин жашоо турмушун өткөрүп аткан жашоо турмушунда бири-бирине шайкеш келбеген мыйзамдарды өзгөртүү толуктоо жолу менен шайкеш келтирип, анан ошол элдин жашоо тиричилигине ылайыкталган биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекетинин ичинде жашап аткан Кыргызстан элдерине ылайыктуу гана мыйзамдарды жазуу менен биз алек болушубуз керек. И ошол мыйзамдарды көзөмөлгө алуу. Эми ошол жана жогорудагы айтылгандай эле азыркы ушул берилип аткан убадалар мына алдыда келе турган депутаттардын дагы бир элдин ишеничин кетирип коюшу мүмкүн эмеспи ушул убадалар менен? Мүмкүн. Берилген убадаларды буга чейин мүмкүн баягы мен жогоруда айтып кетпедимби, өкмөттү парламент курачу да. Анан өкмөт парламенттен куралгандан кийин баягы башкаруучу коалициядан көп нерсе зависит этчү да, көз каранды болчу. Ошолордун негизинде может баягы бийликчил фракциялар, бийликчил партиялар өздөрүнүн кандайдыр бир деңгээлде мүдөлөрүн ашырып келиши мүмкүн. Бул жолу таптакыр андай болбойт. Ошон үчүн элди алдабаш керек. Элге куруу убада бербеш керек. Мына куруу убада берип аткарылбай жогорку кеңешке баргандан кийин ошол элдин астында сүйлөгөн сөзү менен ошол парламентке баргандагы ишмердигинин төп келбегендигинен эл менен парламенттин арасында өтө чоң ажырым кетип, анан кийин элдин каалоосу болду, бирок ошонун ичинде бир уч кызыктар жактардын дагы мындай каалоосу болдубу, биз бийликти бир колго топтоп президенттик башкаруу системасына өтөбүз деп, аны көпчүлүгү түшүндү, көпчүлүгү түшүнгөн жок. Президентке биз азыр бийликти болгондо дагы ачык эле айтып коюш керек, чексиз бийликти биз президентке бердик азыр. Бул темага азыр кайтып келебиз. Эми ушул азыр бизде ушул жарандар дейбизби, же болбосо азыркы учурга алганда шайлоочулар дейбизби, ушул бир нерсени мындай бөлүп түшүнө албай жаткандай көрүнүп атат да. Мисалы, аткаруу бийлигинде ушул өкмөттүн курамында кандай адамдар болуш керек? Анан экинчи суроо ушуга улай эле саясатчылар менен чиновниктердин айырмасы жөнүндө бир түшүндүрмө берип коесузбу? Аткаруу бийлиги бул жалпак тил менен айтканда чарба жүргүзө турган, элди бага турган, ошол парламент кабыл алып берген мыйзамдардын негизинде ошону ишке ашыра турган бул орган болуп эсептелет. Жумушчулар, жалпак жумушчу, башкача айтканда элдин бүт мүдөөсүн, мына бүгүнкү көйгөйлүү болуп аткан жана азык түлүктүн кымбатташын, элди кантип багасын, каяктан алып келип, иши кылып, кандайдыр бир жол менен болсо дагы элди экономикалык жактан көз карандысынан алып чыгып, мамлекеттин алдыңкы экономикалык өнүгүү багытына алып кете турган, бул чарба жүргүзө турган бул аткаруу бийлиги болуп эсептелет. Ал эми мыйзам чыгаруучу бийлик бул таптакыр башка. Бул жанагындай убада берип, мен бул жерден жолду оңдоп берем, анан кийин бул жерге жол салып берем, же болбосо мектеп салып берем. Ал парламенттин жумушу болбош керек. Ал түздөн түз аткаруу бийлигине. Да баягы эл өзү шайлагандан кийин эл тарабынан эки эле орган шайланып барат да, бир президент шайланат, бир депутат шайланат. Депутаттар парламент элге жакын болгон үчүн каалайбызбы, каалабайбызбы, баягы шайланып баргандан кийин ар бир убакыт таап, ошо элге келгенден кийин эл көйгөйүн ошол депутатка айтып калат экен, парламентке аят. Бирок парламенттин колунда андай рычаг жок. Аны өкмөткө айтып, мурун өкмөттү аткарттырчу. Азыр ошол рычагтан дагы парламентте калбай калды. Анткени мен айтып атпаймынбы, жаңы конституция боюнча өкмөт президенттин астына келди. Азыр өкмөт дагы президент, президент дагы президент. Ошон үчүн бул жолку убаданы этияттап бериш керек, мыйзам чегинде бериш керек, так даана программасы болуш керек. Ар бир шайлоого аттанган партиянын
ошол программалар парламенттин жол жобосуна ылайыкташкан мыйзам чегинде, мыйзамдуу түрдө аткарыла турган программалар болуш керек. Ошону азыр эл аңдап билип да калыптыр кээ бир жерде. Анан кийин эми мынакей чиновник бул кандай десем, ошол аткаруу бийлигинде турган бардык министр, комитеттен баштап министрге чейин булар чиновник, элдин астында кызмат кыла турган кызматкерлер. Ал эми саясатчы ал таптакыр башка. Ал элдин көңүлүн өзүнө бурган, элди өзүнө ошол ар бир ситуацияда, ар бир нерседе өзүнүн сөзү менен ынандыра алган, башкача айтканда сүйлөйт, жакшы сүйлөйт. Бирок аткарууга келгенде колунда бир дагы мындай бир рычагы жок, кандай десем, кооз сүйлөгөн, коомдун көйгөйүн көтөрө билген, коомдун көйгөйүн ичинен байкаган, ошону ачыктап парламенттин астына, ошол эле мезгилде аткаруу бийлигинин астына кое алган адамдар булар саясатчылар. Саясатчынын дагы ар кандай түрлөрү бар. Элге жакын саясатчылар бар. Чындыгында элдин көйгөйүн билген, көйгөйүн көтөрүп чыккан саясатчылар бар. Ал эми мындай абдан элди өзүнө тартып, бирок элдин көйгөйүнөн алыс саясатчылар бар. Аны ал элдер азыр өздөрү байкап эле калды, саясатчылар кандай экен. Ошон үчүн саясатчы менен чиновникти эл айырмалап билиш керек. Чиновник бул элге кызмат кылат. Саясатчы элдин көйгөйүн көтөрүп чыгып, ошо элге кызмат кылган чиновниктерге ошол программанын алдына таштап берет. Ошон үчүн кимге көбүрөөк мындай бир арыз муңун айтканды, кимге көбүрөөк жоопкерчиликти артып, милдеттеме бергенди дагы эл өзү билиш керек. Рахмат. Ушул саясатчылар жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Биздин саясатчылардын бүгүнкү күндөгү саясий маданиятына кандай баа бересиз? Мисалы, шайлоо бүгүнкү күндө аябай кызыды. Айрым жерлерде мисалы ушул бир курч мүнөздө көрүнүп атат. Сиз кандай баа бересиз саясатчылардын ушул саясий маданиятына? Саясатчы деп эле элдин астына чыгып, эки сөздүн башын курап сүйлөп, же болбосо элдин астында бир көйгөйдү көтөрүп койгондун баары эле саясатчы болбош керек. Акыркы убактарда парламентте бир созуп отурганы деле эми билебиз да, парламентке акыркы убактарда партиялык система менен, сүрмө топ менен деле барып отуруп калгандар болгон. Ошолор өздөрүнө бир мындай ярлык коюп алышты да, саясий коомдук ишмер деген. Бул саясий коомдук ишмер дегендин артында абдан чоң жоопкерчилик, абдан чоң милдет турат. Саясатчы болуш бул ошол жүргүзгөн, өзүң жүргүзүп аткан саясатың менен өзүңдүн ички маданиятың төп келишип туруш керек. Сүйлөгөн сөзүң, көтөргөн маселең менен бирдей болуп, айткан сөзүң менен аткарган ишиң дайыма дал келип туруш керек. Ошондо сен саясатчы болосуң. Тескерисинче бизде саясатчылар көп. Ички маданияты менен төп келишкен саясатчы дагы бар. Тескерисинче маданиятын унутуп калып, элге жагайын деп ар кандай ыкмалар менен, ар кандай методдор менен элдин астында элдин көңүлүн бурууга далалаттанган маданиятсыз саясатчылар дагы бар. Ошон үчүн бүгүн саясатчыларды электен өткөзүп, саясатчыларга баа берүүчү моменттин бири ушу шайлоо системасы. Анткени шайлоо башталганда кандайдыр бир Кыргызстанда бир мезгилдер болгон маалда саясатчылардын эл алдындагы жылдызы жанат. Бүгүн ошондой мезгил келди. Анткени шайлоо системасында кандай жол менен болбосун дагы, кандай эме менен болбосун дагы элдин көңүлүн алыш керек, элдин добушуна ээ болуш керек. Бирок элдин добушун ар кандай жол менен ала берүү дагы бул саясатчыга аброй алып келбейт. Ошон үчүн элге чыкканда, элге айтып атканда, албетте баягы партия менен кетип аткандан кийин партиянын түзгөн, кабыл алган программасынын тегерегинде ой жүгүртүп, ошол эле кезде сенин ошол жердеги саясатчы катары элге сүйлөп аткан сөзүң менен
берип аткан убадаң же болбосо ошол программаң дал келип, ошол эле мезгилде сенин өзүңдүн адамдык касиетиң дагы, адамдык сапатың, өзгөчө сапаттарың коштоп, маданиятың төп келгенде сен саясатчы катары тааныласың. Анан албетте элдин астына баары өзүнүн дараметине жараша сүйлөп, дараметине жараша добуш алуунун ар кандай ыкмаларын колдонуп кете берет. Бирок коомдо ошол коомдук саясий ишмер катары, саясатчы катары сиңип калабы, калыптанып калабы, бул өзүнчө башка маселе. Рахмат. Ушул жогоруда программа жөнүндө сөз кылбадыкпы? Эми ушул сиздердин программаңыздар жөнүндө сурайын деп атам да. Сиздердин программаңыздарда эмне нелер камтылган? Кайсыл мисалга бир тактап айтканда бир экөөнү атап айтып берсеңиз. Биздин программабыз мына азыр баары эле чыгып атпайбы? Момундай кылабыз, тигиндей кылабыз деп биз бүгүнкү күнгө, бүгүнкү акыбалга, бүгүнкү мамлекеттин жүргүзүп аткан ошол эле мезгилде конституциядан кийинки киргизген өзгөрүүлөргө жараша биз өз программабызды түздүк. Биздин программанын негизги айтып атышпайбы, биз парламентке барып калсак мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Биз андай куруу убада бергенден алыс болдук. Анткени парламенттин табиятын, парламенттин жол жобосун биз жакшы түшүнөбүз. Ошон үчүн күчтүү парламент болуу менен бирге биз мыйзамдын тең салмактуулугун сактайлы деп. Негизги максат биздин күчтүү парламент, ошол эле мезгилде азыр биз күчтүү президенттик бийликтин астында тургандан кийин ошол президенттик бийликке тең салмактуу саясат жүргүзүш үчүн биз бийликтин биринчи кезекте бийликтин тең салмактуулугун сактайбыз. Ошол эле мезгилде адамдардын тең укуктуулугу, ошол эле мезгилде биз өлкөдөгү эң көйгөйлүү болуп аткан бул миграция маселеси боюнча, мигранттардын маселеси. Ошол эле мезгилде биз жерлерде биз программаны элдин көйгөйүнөн алып түздүк. Жерлерде бизге буга чейин дагы айтылып келген, мындан кийин дагы айтылып келген мынагыл социалдык аз камсыз болгон катмардын бир көйгөйлүү маселеси бар. Ошону мыйзам чегинде, мыйзамга сайкеш келтирип, ушул аз камсыз болгон катмарды биз пособие менен камсыз кылуудагы бир туура келбеген мыйзамдар бар. Ошолорду эң негизгиси бир колго топтолгон бийликти мындай элге карата иштөөсүн, ошону бир башка жака бурулуп кетпесин. Өзүңөр билесиңер, биз буга чейин көргөнбүз да бийликтин бир колго топтолгонун. Ошол бир башка жака бурулуп кетпеш үчүн негизги максатыбыз бул бийликтин тең салмактуулугун сактоо. Парламенттин авторитетин, парламенттин күчүн, парламенттин статусун жогорулатып, ошол жерде керектүү мыйзамдарды чыгаруу менен мыйзамдардын үстүндө иштеп, ошол мыйзамдардын ишке ашырылышын көзөмөлгө алуу. Жогоруда ушул жогоруда сиз айттыңыз, ушул бүт баардыгын мыйзамдын нугуна келтирүү, мыйзамдын калыбына келтирүү депчи. Ошол эле учурда мисалга азыркы жогоруда эле айткандай президенттик башкарууда жашап атабыз да. Бул убакка чейин мына ушул өзүңүз деле элекүүлүү болуп билесиз. Айрым учурларда мисалы мыйзамга карама каршы келген көрүнүштөр деле, мисалы жогорку кеңеште мыйзамга карама каршы келип өтүп кеткен учурлар болот. Андай көрүнүштөргө кантип чектөө коесуздар? Ал үчүн мисалы ошондой көрүнүштөрдү, ошол мыйзамдын нугунан чыгып кеткен көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн кандай кадамдарга барыш керек парламент? Бул абдан туура суроо болду. Парламентте буга чейин деле болгон мыйзамдын чегинен чыгып кеткен мезгилдер болгон. Биз парламенттик башкаруу системасы деп киргизгенибиз менен чындыгында биз даана так парламенттик башкарууну жүргүзө алган жокпуз. Анткени парламенттик президенттик башкаруу деп парламентке партиялык система менен келип өкмөттү
парламенттеги көпчүлүк коалиция курап, анан кийин биз президенттин мындай функцияларын чектегенибиз менен көмүскө түрдө президент эле башкарып турган. Бирок ошол эле мезгилде президент жоопкерчиликти алган эмес. Анткени мыйзам боюнча биз парламенттик башкаруу болуп, өкмөттү парламент курап калганда, бирок ошол өкмөт, парламент кураган өкмөт парламентке дагы, президентке дагы көз каранды болуп турган. Ошол эле мезгилде парламенттеги көпчүлүк коалициядагы президенттин администрациясына көз каранды болуп турган. Ошол жааттан алып караганда, көп мыйзамдар, көп жанагы чырлуу, акыры жаман ызы чуу менен бүткөн көп чырлуу маселелер дагы президенттин түздөн түз администрациянын кийлигишүүсү менен ошол көпчүлүк коалицияны, ал жерде президенттин партиясы турган, президенттин партиясынан шайланып келген фракция турган, ошол фракция көпчүлүк коалицияны түзгөн, ошолорго кылчактап, ошол президенттик администрациядан түшкөн суроо, ошолордон түшкөн милдеттерди, ошолордон түшкөн тапшырмаларды аткарып тургандыктан биз парламенттик башкарууну толук бойдон өздөштүрө албай, элге жек көрүндүү болуп, акыры парламенттик башкаруудан биз президенттик башкарууга өттүк. Мына бүгүнкү кезде, бүгүн ачыгын айтыш керек, бир колго бийлик топтолгондон кийин биз ошол жерде парламенттик башкаруу системасы деп оппозициялык характердеги фракциялар туруп дагы өзүбүздүн оюбузду чырылдап, өзүбүздүн позициябызды карманып туруп атканда дагы биз ошондой калпыстыктарга жол берип, кээ бир маселелер көпчүлүк добуш менен өтүп кетип аткан. Бүгүн ким кепилдик берет парламентке? Андай азыр парламентке анчалык деңгээлдеги маселелер деле келбейт. Бирок ким кепилдик берет? Азыр өкмөт дагы президенттин колуна өткөндөн кийин, президенттик бийлик деп биз анын толук даамын тата элек кезде бир колго топтолгон бийлик бүт баары жакшынакай болуп, өзү жооп берип, өзү милдеткер болот дегенден дагы алыс болуп туруш керек. Ошон үчүн эл тарабынан президент дагы шайланат, эл тарабынан парламент да шайланып келгенден кийин президенттин иштөө ыкмасы жеңил болуп, ошол бир колго топтолгон бийликти элге кызмат кылдырыш үчүн күчтүү парламенттин келиши бүгүнкү күндүн талабы болуп турат. Ошол айрым бир президенттик башкарууда жашап келаткан өлкөлөр бүгүнкү күндө өнүгүп, өсүп, экономикасы жагынан дагы жогору өсүп келе жатат да. Ал үчүн мисалыга мүмкүн бир президент кандай кескин чараларга барыш керекпи? Кандай кылыш керек? Туура айтасыңар. Президенттик башкаруу кирген мына Америкада президенттик башкаруу. Бирок Конгресстин ролу абдан чоң. Президент бардыгын эле өзүнүн колуна алганы менен ошол эле мезгилде мыйзам чыгаруучу орган катары эсептелген Конгресстин менен эсептешет. Конгресстин ролу абдан чоң, анткени Конгрессте күчтүү конгрессмендер отурат. Бизде дагы ошондой күчтүү парламент келип, күчтүү депутаттар менен толукталганда элдин көйгөйүн, элдин арасындагы болуп аткан экономикалык өйдө кылдый тартыштыктарды, экономикалык оош кыйыштарды мыйзам чегинде парламент көз салып, ошол көзөмөлдөп турбаса, бул опурталдуу болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, элге түшүндүрүп айтып атабыз. Бийлик азыр жанагы элдин астына чыкканда дагы көйгөйүн айтып атышат. Кечээ эле бирөө айтты, эми ал деле көйгөй, ал кимге айтат, башка кимге айтат? Если эгерде жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү, ошол жердеги күч органдары эчтеке көрбөсө, чара көрбөсө, анан кийин жолугушууга барган жерден бизге айтат да, мынтип айтып атат да, менин дейт короомдон 7 кара малымды уурдап кетти дейт. Азыр өзгөргөлү көрүп атасыңар дейт. Айылда жумушсуздук дейт, иштебейм дейт. Ошо мал жаным менен мен кышка даярданып, көмүр отун алып, тамак аш даярдайын дедим эле, мына эч жака кайрыла албай атам, эч ким көңүл бурган жок. Бир милицияга дайындасак, бир милициябыз ал эми киришип
катуу эметип баштады эле, аны дагы иштен алып койду эле. Ал Россияга кетип калды. Мен каяка барарымды билбей атам деп бизге кайрылып атат. Бул да элдин көйгөйү да, көрдүңөрбү? Мисалы үчүн, эми ошонун ар бирин эле айтып отура бербейсиң да, окуй, мыйзам чыгаруучу орган мындай, өкмөттү тиги президенттин колуна алып алган, президентке баргыла деп. А президентке үнү жетпеген үчүн ушуну айтып атат да. Парламент эл өкүлү болуп саналат. Ошон үчүн жергиликтүү бийликтен баштап парламентке чейин мыйзамдын негизинде ар бири өзүнүн функциясын билиш керек. Ар бири өзүнүн функциясын, өзүнүн милдетин билиш үчүн абдан профессионал адис кадрлар менен толукталыш керек. Ар бир нерсе, мисалы үчүн бана парламент президенттик башкаруу болгон жерде өнүп өсүп кеткен деп, туура Америкада деген жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы, башкача айтканда штаттын эмелери абдан күчтүү. Алар өздү көйгөйлөрүн ошол жогору жака жеткизбей эле өздөрүнүн деңгээлинде, өздөрүнүн эмесинде чече билет. Ошон үчүн булар бир багытка, мындай бир нукка түшүп калганда, ошол эле мезгилде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, жергиликтүү аткаруу бийлиги, жергиликтүү ошол эле мезгилдеги кандай десем, шаардык депутаттар, парламент, штаттык парламент, конгресске чейин абдан күчтүү кадрлар менен толукталган. Ошол жаатынан алып караганда парламент бул жолу абдан күчтүү кадрлар менен толуктаныш керек. Ошол эле мезгилде өкмөт дагы иш билги мурдагыдай бул фракциядан кирсин, тияктан фракциядан кирсин деген министрлер менен толукталбаш керек. Кадрларды өтө дыккат чечиш керек. Ар бир нерсени өзүнүн жеринде чече биле турган, көзү жеткен ошол ишке. Ар бир тармактын өзүнүн кадры, өзүнүн кесипкөй адамдар менен толукталыш керек, кадрлар менен. Бул убакка чейин ушул министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Байсаловдун айткан ушул социалдык тармактарда аябай талкуу жаратканда, мисалы биз кылыбыз кыйшайбайт дегендей бир сөзүн, пикирин айткан. Анын пикиринде сиз кандай кабыл алдыңыз? Мисалы эртеңки күнү депутаттардын ушул күчү жоголду, эсептешпей турган болуп калды деген деңгээлде айткан пикирби сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен муну 1-2-3 вариант менен түшүндүрөт элем. Бир жагынан туура. Анткени бул план болгон. Ошол Эдил Байсалов айткан сандагы парламент депутаттар шайланып келсе, ошолор менен эсептешет, калганыңар жертеп келесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт деп. Анткени ошондой конституцияны биз кабыл алдык. Ошондой болбош үчүн, мисалы үчүн, ошол бир жагынан Эдил Байсалов бул бала түз сүйлөп, түз айткан өзүнүн оюн мындай бурмалабай, баягы ыңгайы келген жерде айтып, ыңгайы келген жерде мындай кичине буруп кетип айта турган бала эмес. Анын мындай менталитети, анын ой жүгүртүүсү кичине башкачараак. Ал болгон сөздү ошол болгондой кылып айтып койду. Негизи максат ошондой. Ошондой эле бир 45-50 даяр болгон көңүлдөгүдөй депутаттар келсе, анан ошолор менен эми кандай болгон күндө дагы бюджет келет, башкача дагы бир өкмөттөн ратификациялар келип калат, таптакыр эле парламенттен менен көз каранды эмеспиз дегенге болбош керек. Парламент бул мыйзам чыгаруучу орган. Баары бир дагы бир мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолор келип калат, бир мыйзамдарды жазыш керек болуп калат, өздөрүнө керектүү. Анан ошону ошол 45-50 депутат менен өткөзүп алабыз дагы, баягы өзүнүн оюн түз айткан, күчтүү бийликке карата сын пикир айткан, ошол эле мезгилде
өзүнүн альтернативный багытын жолун кошо айткан депутаттар менен биз эсептешпей деле коюшубуз керек. Биз ошондой парламентти түзүшүбүз керек деген кухнядагы болгон сөздү чыгарып койду. Бул чындык. Муну чын эле кабыл алыш керек. Мен мисалы үчүн туура эле кабыл алдым. Анткени азыр аткаруу бийлигинин дагы президенттин администрациясынын дагы ою азыр ошол определенный гана бир депутаттар менен иштешиш. Андан башкачараак ойлонуш керек эле. Бүгүнкү күндө ошол Бүгүнкү күндө ошол азыр кабинет министри дейбиз биз. Атын дагы азыр толук кандай деп аташты билбей турасың. Ошол кабинет министри, президенттин астына кирген кабинет министри башкачараак ойлонуш керек болчу. Биз ошол күчтүү парламент кандай келет алар билбейт. Кандай парламент келет? Мүмкүн абдан тажрыйбалуу, абдан бир мыйзам чыгаруучу, мыйзам жагынан такшалган бир кадрлар менен толукталган парламент келип калат. Биз ошого күчтүү кадрлар менен иштешибиз керек. Биз кабинет министрин кесипкөй кадрлары менен камсыз кылышыбыз керек деп ойлонуш керек болчу. Бүгүнкү күндө ошол министрлер кабинети күчтүү ушул тасыккан, жакшы мыйзамдар жазган депутаттарга муктажбы алар? Эл үчүн, коом үчүн алып караганда. Албетте муктаж. Муктаж. Анткени өзүңөр көрүп атпайсыңарбы, кабинет министринин курамы кандай? Эгерде парламентке муктаж болбосо, жакшы мыйзамдарды жазып берген, же болбосо ошол парламент менен эриш аркак иштешүүгө муктаж болбосо, аягы жакшы бүтпөйт. Бүгүнкү кабинет министринин деги эле мындан кийин дагы кандай болот? Биз мына бир жылдан бери деле көрүп атпайлыбы кадр тандоодо? Кандай кадрлар келип атат? Эгерде чын эле бизге кандай парламент болсо дагы иши кылып эле бизге хуп майли деген эле бир ошол 30, 45, 50 депутатты тандап алабыз, анан ошолор менен иштешебиз десе, анда аягы жаман болот. Анда бул кабинет министринин эл үчүн мындай мамлекет үчүн койгон багыты деле жок экен. Алар элге иштейбиз деген деле мындай ниеттери жок. Мамлекетти алдыга сүдүрөп кетейин деген ниети жок. Баягы эле мурунку күнүмдүк жашоо менен күнүмдүк эле баягы элге берген убадалары менен толуктанып калат экен деп ишениш керек. Мен ошондой деп түшүнөм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге сала турган болсом, бүгүн бизде конокто Азаттык демократиялык партиясынан жогорку кеңешке талапкер Бөдөш Мамурова жекебиз болууда. Ал эми кийинки суроого өтсөм, ошол сиздердин өзүңүздөргө партияга тиешелүү суроо. Үгүт иштерине байланыштуу ошол сиздердин партия жөнүндө социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында бир маалыматтар чыгып атат. Жарандарды мисалга ташып келүү, анан кимдир бирөөлөрдү ошол үгүт иштерине чакыруу дейбизби, же болбосо аны мажбурлап алып келүү дегендей ар кандай маалыматтар чыгып атат да. Бул боюнча пикириңиз кандай? Кандай чындап эле эмне болуп атат? Чыгып атат, чыкпай эле чыкмак турсун, аны чыгарышты өздөрү. Өзүңөр билесиңер, чу дегенде эле биз тиги площадь Аянтта биринчи күнкү жолугушуубузду өткөзгөнбүз. Ал жерге элдер абдан көп келди. Азыр өзүңөр билесиңер, шайлоодон тажаганбы, же мурункудай баягы системага көнүп калганбы, ташып келип, концерт уюштуруп, анан кийин тыйын тыпырын берип, эшигин алдына барып, машинесин коюп, анан жүр дегенге элдер көнүп калганбы? Азыр элди чогултуп жолугушуу өткөзүү бир топ партияларга кыйынчылыкты туудуруп атат. Анын ичинде бизге Кудайга шүгүр кызыгуу көп келип атышат. Ошол жерде элдер келди. Эми мындай да, ошол жергиликтүү бийликтен баштап жогору жакка чейин ушу шайлоо өткөрүү системасын да кандай мыйзам ченеминде иш жүргүзүшүбүз керек деп кичине өздөрүн өздөрү даярдап албаптыр. Ал жерге эми биз үгүт ишин жүргүзүп атабыз. Ал биздин милдетибиз. Биздин ошо программабыз менен таанышып, үгүт иштери кандай жүргүзүп атат деп баары барганга укуктуу. Ошол эле мезгилде үйүндө отурган, жумушсуз отурган апаларыбыз, аталарыбыздан баштап студенттерге, деги эле мектеп окуучулары деле жолдо кетип атып, угуп койсо, аны эч ким эчтеке дебейт. Сен эмне үчүн булардын эмесин келип алып угуп атасың деп. Андайга эч бир жерде чектөө жок.
студентпиз, Ошкуда окуйбуз, анан кийин бияка эмеге келгенбиз. Ушулар жолугуш өткөзүп атат дегенден биз жолугушууга келгенбиз деп. Ошону тим эле тоодой кылып, аларды деген ошол жерден тартып алып, сразу укук коргоо органдарына билдирип, алар бөркү ал десе баш алып чуркап келип, аларды издеп, таап, алып барып, анан кийин УВДга алып барып, суракка алып, эми өзүңөр билесиңер да, алар деген өмүрүндө мындай милиция менен беткелип, аларга бир мындай милициялардын же болбосо ошол тергөөчүлөрдүн суроолоруна жооп берип көргөн балдар эмес да. Аларды ошол жерден сурак жүргүзүп, ушундай иштерди азыр жүргүзүп атат. Бирок мындай колго суу куйган, мындай арабанын астына түшүп алып чуркаган далай чиновниктерди мен көргөм. Мен биринчи эле жолу шайлоого катышып, биринчи эле жолу шайлоо системасын, шайлоонун шайтан оюндарын көрүп аткан жокмун. Мен 2000-жылдан бери ага чейин мен шайлоочу катары жүрсөм саясатта, 2000-жылдан бери мен шайлоонун ичин аралашып жүргөн адам катары буга окшогон чиновниктердин далайын көргөнбүз. Булардын дагы аягына чыга турган, мыйзам чегинде чекит коюла турган мезгилдери алыс эмес. Өздөрү ошол кылган иштерине, ошол өздөрү аткарган баягы чурка десе каяка дебейбиз деп сурап албай чуркап барып жүргүзгөн иштерине өкүнө турган мезгилдер көп келет. Бүгүн биздин партиянын тегерегинде ооба ушундай иштер жүрүп атат. Бир эле бул Ош шаарындагы студенттерди эмес, өзүңөргө белгилүү болгондон кийин ошол студенттердин айынан кечээ күнү ошол Ош мамлекеттик университетинин жетекчисин иштен алып туруп, бул өтө одоно мыйзам бузуучулук. Мисалы үчүн ошол Ош мамлекеттик университетинин жетекчиси ал студенттерди эшиктин алдында отуруп алып, сен каяка кетип атасың, сен качан келесиң, каяктан келдиң, эмне кылдың деп отура турган функция эмес да аныкы. Эмне үчүн ал жетекчини алат жумуштан? Аягына чейин терилиштирилип, мыйзам чегинде чекит коюлгандан кийин, эгерде ошол жерде мисалы үчүн Азаттык партиясынын үгүт иштеринде мыйзам бузуучулук аныкталды деп туруп, сот чекит койгондон кийин, анан кийин иш чара жүргүзүш керек болчу. Көрдүңөрбү? Толук бойдон изилденип, толук бойдон ошол күнөөлүүбү, күнөөсүзбү, бул үгүт иштерине булар катыштыбы? Ал студенттер үгүт иштерине катышкан жок. Мыйзамда так жазылып турат. Үгүт иштерин гана жүргүзбөйт. Бирок үгүт иштерин жүргүзүп аткан ар бир партиянын ошол эле мезгилде адамандатыйдан кетип атат азыр адамдар. Ошол талапкерлердин дагы барып программасын укканга ар бир жаран укуктуу. Тескерисинче ошолор алдын ала ошол студенттердин укугун, конституциялык укугун чектеди. Мен бүгүн ачык эле айтат элем. Алар бары ошол жерден ошол үгүт иштерин угууга болгон укугун ошол жетим жүгүрүк арабанын астына түшүп алып чуркаган бүгүнкү күндүн арзыматтары ошолордун укугун чектеди. Ушул үчүн дагы жооп бере турган мезгил келет. Мен айтып атам, ошол алып барып алып студенттерди ошол жерден сурак кылып, ошолорду тартып алып, ар биринин оозуна микрофон сунган ошол журналист дагы ошол балдардын укугун чектеди деп бир мезгилдерде жооп берет мыйзам чегинде. Бул эле эмес, эми кечээ күнү Алай районунда биз неме өткөздүк, жолугуш өткөздүк. Абдан кызуу өттү. Эл абдан көп келди. Анткени өзүңөр билесиңер, биздин программаларыбыз байма-бай кетип атат, социалдык сеттерден кетип атат. Азыр өзүңөр билгендер, мурункудай ар бир адамга барып түшүндүргөнчө социалдык сет аркылуу ар бир үйдүн эшигин кагып кирип калат экен. Азыр ар биринде телефон бар. Анан кызыккандар көп болду, бизге келди жолугушууга. Анан ошол эле жерден мына мен бир нерсени айтып коеюн. Райондун центрине келиш үчүн 45-50 километр жерден келет. Азыр деген биз мисалы үчүн элдерге окшоп бусиктерди же болбосо микроавтобустарды коюп койгон жокпуз. Жүргүлө келгиле деп. Ар бир өзүнүн эмесине жараша, өзүнүн транспорту менен 4 киши болобу, 5 киши болобу, өзүнүн машинеси менен келип бизге шайлоого катышты. Мен бир нерсени эске салып коеюн. Айыл жергесинде 10 күнгө бензин куюп алып жүрө турган адамдар азыраак. Алар күнүмдүгүнө
ошол мисалы үчүн Гүлчөгө район центрине келе турган мындай бир муктаждык жаралып калдыбы, ошол келип анан кайра кете турган гана бензинин куят. Анан ошол жерге жолугушууга келдиби, өзүнүн муктаждыгы менен базарга келдиби, ошол жерге бир май куюучу эмеде бекетте 4-5 машина катар туруп калса, ошол тартып алып, анан кийин муну майын куюп берип атат, тигинтип атат, мынтип атат. Бул деген административный ресурс колдонуу деп. Административный ресурс колдонгудай биздин Азаттык партиясынын катарында бир да чиновник жок. Ким административный ресурс колдонот? Мисалы үчүн бизди кайсы аким угат азыр? Бирөөбүз мамлекеттик кызматта иштебейбиз. Административный ресурс колдонуп аткандар колдонуп атат. Аларды өздөрү көрбөйт. Бирок буга дагы жооп бере турган мезгил келет. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Мен далай шайлоону көргөм. Ушундай шайлоонун шайтан оюнунан жогору жактын приказын, указын аткарам деп чуркап, дубал сүзүп алган далай жетекчилерди көргөм мен. Далай укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлерди көргөм. Бул азыр бизди убактылуу, биздин баягы нервибиз менен ойноп аткан эле нерсе. Бирок бирөөбүз дагы биз буга көңүл бурбайбыз. Шайлоо өнөктүгүн, шайлоочулар менен жолугушууну, үгүт насаат иштерин биз жүргүзүп атабыз. Буга мыйзам чегинде чекит коюла турган мезгил али алдыда. Рахмат, бизде убакыт дагы аз калды. Ошол кыска жооп берсеңиз. Сиздер ушул бир партиянын түндүгүндө кантип биригип калдыңыздар? Сиздерди эмне бириктирди? Анан кандай талаптар менен ошол тизме түзүлдү? Ушуну баары кызыгат. Кантип ушул Азаттык партиясынын туусунасында биригип калдыңар деп. Мен өзүм жөнүндө эле айтайынчы. Мен өзүм Азаттык партиясынын менен экинчи жолу шайлоого кетип атам. Бул жолу дагы мени чакырды партиялар. Бир топ эле абройлуу дагы, абройлуу дегенде кандай, азыр элди кызыгып, элдер көңүлүн буруп аткан партиялар дагы чакырды. Бирок парламент бул жөн эле сүрмө топ менен барып алып эле отура бере турган орган эмес, түшүнгөн адамга. Мен парламенттеги өзүмдүн ролумду жакшы түшүнөм. Бул бир. Экинчиден, парламент бул коллегиальный орган. Парламентте көтөрүп чыккан маселеңди сен көйгөйүңдү, эми өзүңдүн маселеңди көтөрбөйсүң да, элдин, мамлекеттин көйгөйүн көтөрүп чыкканда, сен ошону добушка коерду, добуш менен чечкенче жалгыз болуп калышың мүмкүн. Ошон үчүн мен команданы тандадым. Мен ушул Азаттык партиясындагы тажрыйбасы мол, өзүнүн катуу принциби бар, өзүнүн көз карашы бар, түз айта турган, түз сүйлөй турган, мамлекет үчүн, эл үчүн күйгөн, өзүнүн кызыкчылыгын ойлобогон, артка койгон, өзүнүн кызыкчылыгынан дагы аттап өтүп, мамлекеттин кызыкчылыгын алдыга койгон белгилүү инсандар кетип атат. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, абдан кесипкөй адамдар кетип атат. Өзүнүн кесибинде, аркалаган кесибинде элдин эсинде калган инсандар кетип атат. Ошол эле мезгилде улуу муундар менен, тажрыйбалуу улуу муундар менен катар абдан мекенчил патриот, көкүрөгүндө бир жалыны бар, күйүп турган, бир мындай бир эл үчүн кызмат кыла турган жалындуу жаштар кетип атат. Ошол тажрыйбаны, болгон дараметибизди айкалыштырып, ошол артыбызда келе жаткан жаштарды мындан кийинки эмеге бир даяр тарбиялап койгонго бир салым кошуп, ошол эле мезгилде элдин көйгөйүн, элдин мүдөөсүн, мамлекеттин милдетин ушундай күчтүү команда менен ишке ашыра алам деген максат менен Азаттык партиясынын туусунасында бириктик. Ошон үчүн дагы биздин командага кызыккандар көп. Ошол эле мезгилде ошол Азаттык партиясынын менен кетип аткан талапкерлердин дараметин, ошолордун мүдөөсүн, ошолордун көз караштарына кызыккан адамдар бүгүнкү күндө кызыккан бир топ жогору жактагылар бүгүнкүдөй моундай бизге бут тосууларды уюштуруп атат. Рахмат. Алдыдагы шайлоо сиздин пикириңизде
ушул өлкө башчы айткандай ачык айкын эркин атаандашы болуп таза шайлоо өтөт деген сиздин ишеничиңиз канчалык? Таза шайлоо өтүш керек. Таза шайлоо өткөзүүнүн бир топ элементтери бар экен, байкалып атат. Анткени мурдагыдай жанагы бюджеттик врачтар, мугалимдер, ошол эле мезгилде жана муниципальный эмеде иштегендер, жергиликтүү бийлик, чиновниктер мурдагыдай ачык чуркай албай калыптыр. Бул жагынан мен ойлогом, адегенде таза шайлоо өтөт го деп. Бирок мен эл аралап, элге жолугушуу өткөзүп, эл менен бирме бир сүйлөшүп, ар биринин пикирин укканда көмүскө дагы эле баягы үйрөнүп калган психология боюнча көмүскө бир эки бийликчил партия дегендерге мындай ыктагандар бар экен. Мен ошол жаатынан алып караганда мен мынтип айтат элем. Урматтуу ошол бийликтин атын алып ошого жаманган партиялар. Президенттин элге жасаган кайрылуусун эске алып, президент уят кылбагыла. Бир жолу таза шайлоо өткөзүп көрөйлүчү. Бийликтин мансабынан кетейли. Бул бийлик, байлык деген колдун кири экен. Мына көрдүк го, акыркы убактардагы бардык кызычуулардын бардыгы ушу шайлоонун шайтан оюндарынан келип чыккан. Бул жолу жаңылышпайлы. Эгерде бул жолу дагы ошондой шайлоодон бир учкун тутанып кете турган болсо, бул кечирилгис. Мунун аягы жакшы менен бүтпөйт. Ошон үчүн ошону сезип атат. Президент дагы таза шайлоо өткөзгөнгө абдан кызыктар. Ал киши билип атат, ошон үчүн таза шайлоо өткөзөйлү деп атат. Ошон үчүн бийликтин атына жамынган партияларга мен элдерге айтат элем, ишенбегиле. Ишенбегиле. Президенттин бүгүн партиясы жок. Президент бир дагы партияга акцент кылган жок. Ошон үчүн бийликтин партиясымын. Мен президенттин батасын алып келгенмин. Мен тигинин батасын алып келгенмин деген партияларга азгырылып, анан бул жолу дагы шайлоону бир башка жакка буруп албайлы деп таза шайлоо өткөзүү ар бирибиздин милдетибиз. Ошол эле мезгилде шайлоочулар карапайым элдин дагы милдети. Алданбагыла, сатылбагыла, авир арнамыз сатылбаган сыяктуу эле добуш дагы сатылбайт. Добуш элдики. Кандай парламент шайласа, кандай депутат шайласа, ошондой парламент түзүлөт. Анан кийин биз мындай эле шайладык эле, анан кийин кимдер барып калды деген өкүнүчтөн алыс болойлу. Ар бирибиздин милдетибиз таза шайлоо өткөзүү. Рахмат, бизге ушул убактыңызды бөлүп келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Акырында ошол кыска ошол шайлоочуларга сиздин кайрылууңуз. Эркин микрофон. Урматтуу шайлоочулар, шайлоо өнөктүгү жүрүп атат. Бул шайлоо өзүңүзгөргө белгилүү болгондой, башка шайлоолордон түп тамыры менен айырмаланган шайлоо. Анткени таза шайлоо өткөзөйлү, таза парламент курайлы, таза коомго багыт алайлы деген чакырыктын астында ар бирибиз далаалаттанып атабыз. Ошон үчүн 28 ноябрда 7 өлчөп, бир кесип, өкүнүп калбагандай болуп, күчтүү парламентти курайм десеңер, күчтүү кадрлар менен толукталган, өзүңүздөргө, көңүлүңүздөргө жаккан партияга, анын ичинде талапкерлерге добуш берип, эң негизгиси чыр чатаксыз сатылбаган таза шайлоону өткөзөйлү деп мен сиздердин баарыңыздарды чакырып кетет элем. Ошол эле мезгилде мен Азаттык партиясынын туусунда астында кетип аткандан кийин мен шайлоочуларымды биздин программага ынанган, биздин программаны колдогон, ошонун ичинде биздин Азаттык партиясы менен кетип аткан талапкерлерге ынанган шайлоочулар болсо, 28 ноябрда 10 номурдагы Азаттык партиясына, ошол эле мезгилде Азаттык партиясынын ичиндеги көңүлүңөргө жаккан талапкерлерге добуш берет деп мен ишенем. Рахмат. Келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздер биздин бул берүүлөрүбүздү социалдык баракчалардан дагы көрсөңүздөр болот.
дарек экранда көрсөтүлгөн. Ал эми берүүнү мен Даткабек Шабданбек уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.